Дүйнөдөгү мамлекеттер сыяктуу эле Кыргызстан дагы оор сыноону баштан кечирип жатат. Оорулардын саны боюнча алдыңкы 10 өлкө 12 апрелге карата графика. Коронавирус жукканы тастыкталган учурлар 1.855.289, айыккандардын саны 434.703. Оорун тастыкталганын саны боюнча алдыңкы 5 өлкөгө АКШ, Испания, Италия, Франция, Германия кирет. Улуу Британия 12 апрелде Кытайдан ашып 6 орунду ээлөөдө. Бул ондукту Иран, Турция жана Бельгия жыйынтыктайт. Өлкөдө коронавирус илдетине байланыштуу кырдаал оңой эмес. Дарыгерлердин тынымсыз аракети менен бул оорудан айыккандар да бар. Бирок илдетке чалдыккандардын саны өсүп жатат. Тилекке каршы каза болгондор да бар. 16 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 466, алардын 17-си акыркы суткада аныкталды. Бул убакытка чейин ооруга чалдыккандардын 91-и айыгып чыкты. Ал эми 5 адам каза тапкан. Дүйнөдө адамдын ден соолугунан жана өмүрүнөн эң кымбат нерсе жок. Мамлекет жарандардын саламаттыгын коргоп, өмүрүн сактап калуу үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Азыр коронавирус илдетине каршы вакцина табыла элек. Коомду бул илдеттен коргоп калуунун бир гана куралы санитардык гигиеналык талаптарды аткаруу жана бекем тартипти сактоо болуп турат. Жарандарыбыз өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын эрежелерин сактаганы үчүн кырдаалдын мындан ары курчуп кетишине жол берилген жок. Адистердин анализи боюнча Кыргызстанда ооруга туш болгон учурлардын көбөйүүсү апрель айынын экинчи жарымына туура келет деп божомолдонуп жатат. 14 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн айрым шаарлары менен райондорунда өзгөчө абал режимин 2020 жылдын 30 апрелине чейин узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаал, айрым жерлердеги өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узарды. Өзгөчө абал режими Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Нарын шаарларында, ошондой эле Сузак, Ноокат, Кара Суу жана Ат Башы райондорунда киргизилген. Бул аймактарда тартипти сактоо үчүн коменданттар дайындалып, жашоочулардын саат 21:00дон 6:00го чейин көчөгө чыгуусуна тыюу салынган. Күнүмдүк турмуштагы ыңгайсыздыкка карабай, айрым аймактардагы өзгөчө абал режимин узартуу жана Нарын шаары менен Ат Башы районунда киргизүү эң зарыл кадам болду. Экономикалык жоготууларга карабай, адам өмүрүн сактап калуу милдети турат деп 15 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин жыйынында өлкөдөгү абалга байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылып сөз сүйлөдү. Таразанын бир жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мына ушундай катаал сыноону баштан кечирип жатабыз. Мамлекет башчысы катары мен үчүн жалпы коомдун ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан бул чечимге бардым. Мындай чечим кабыл албасак, бул кесепеттин терс таасири узак убакытка чейин тийиши мүмкүн. Өлкөнүн келечегин абдан катуу доо кетирип алабыз. Мамлекет башчысы Кыргызстан оору жугузгандардын саны азая баштаган учурга жете элек деди. Анткени өзгөчө абал режими алынып ташталса, медиктердин күнү түнү жасаган мээнети, тартип сакчыларынын эмгеги, жалпы коомубуздун буга чейин жасаган аракеттери текке кетмек. Азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбайт. Муктаж болгондорго жардам берүү учурдагы эң көйгөйлүү милдет катары аныкталган. Мамлекет тарабынан жасалчу социалдык коргоонун бардык механизмдерин колдонобуз. Аялуу катмардагы жарандарды күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу маселесин чечебиз. Пенсиялар, жөлөк пулдар, айлык акылар сакталат, өз убагында берилет. Өкмөт бул багыттагы иш-чаралар үчүн зарыл болгон резервтердин баарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Баарыңарга белгилүү, бизде башка өлкөлөрдөгүдөй резервте коопсуздук жаздыгы болгон эмес. Тилекке каршы жалпы дүйнөнү капыстан каптаган илдет биздин экономикабызга да чоң залалын тийгизди. Реформалар солгундап, өлкөнүн коомдук саясий турмушундагы айрым иштер үзгүлтүккө учурады. Дүйнөнү өзгөртүп жаткан бул кырдаал өлкөдө кайсы тармакта кандай көйгөй бар экенин ашкаралады. Коомдун саламаттыгын коргоодогу жана бул тармакта башкаруудагы көйгөйлөргө каттелдик. Саламаттык сактоо тармагы туташ реформа муктаждыгын турмуш дагы бир ирет далилдеди. Мындан тышкары илим, билим тармагы да замандын жаңы чакырыктарын эске алып, жаңыртууну талап кылат.
өлкөнү санариптештирүү программасын ишке ашыруу токтобойт, булгуланат. Санариптештирүү боюнча акыркы 2 жылда жасалган иштин пайдасын бүгүнкү күнүмдүк турмушубузда көрүп жатабыз. Өлкө экономикасын, калктын турмушун жакшыртууга багытталган улуттук долбоорлорду уланта беребиз. Алар кечеңдеши мүмкүн, бирок Кудай буйруса үзгүлтүккө учурабайт. Бул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бизге көмөк берип жаткан донорлор да өз жардамын токтотпой турганын белгилешти. Коронавирус илдети менен күрөштө Кыргызстан жалгыз эмес. Эл аралык өнөктөштөр, финансылык институттар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алгачкы жардамдар келе баштады. Кыргызстанга Россия чыныгы союздаш мамлекет экенин дагы бир ирет далилдеди. Каржылык жардам менен ооруну аныктоочу тест каражаттары келди. Коңшу Кытай эл республикасы жигердүү колдоосун көрсөтүүдө. Боордош Өзбекстан жана Казакстан тарабынан олуттуу кол кабыш болду. Турция, Япония жана Корея мамлекеттери өздөрүнүн жардамын аяшкан жок. Учурдагы кыйынчылыкка карабай, экономиканы сактап калуу боюнча бардык иш-чаралар аткарылат деп президент Сооронбай Жээнбеков белгилеп өттү. Бизнести колдоо үчүн бир катар чечкиндүү кадамдар жасаларын айтты. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жазгы талаа иштери үзгүлтүккө учурабаш үчүн ар бир аймактагы кырдаал иликтенип, даректүү иш-аракеттер жасалат. Өкмөт жергиликтүү бийлик менен кеңешип, акыбал оңоло баштаган жерлерде айрым талаптарды жеңилдетебиз. Ишкери чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, жумуш орундан жоготпоо максатында айрым субъекттерге уруксат берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бирок коркунуч азайбаган калктуу конуштарды локализация жасап, ар бир айыл жана шаар үчүн өзүнчө режимди колдонууга барабыз. Азыр ар бирибизден жарандык жогорку жоопкерчилик, катуу тартипти сактоо талап кылынат. Бүгүн экономикалык жоготууларга карабай, адам өмүрүн сактап калуу милдет турат. Ушул кезге чейин тартипти сактап, өзгөчө абалды туура түшүнгөн кемеңгер элибизге ыраазычылык билдирем. Илдетке каршы иш-аракеттердин алдыңкы сабындагы биздин каарман дарыгерлерибизге таазим этебиз. Күнү-түнү тартипти көзөмөлдөп, коомдун сакчылыгында турган милиция, чек ара жана аскер кызматкерлерине рахмат айтабыз. Элге жардам берип жаткан ыктыярчыларыбызга, ишкерлерибизге, кайдыгер эмес мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Илдетке кабылган мекендештеримдин тезирээк сакайып кетишин тилейм. Ушул илдет чыккандан бери чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир боордошубуздун абалын түшүнүп турам. Чек аралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чек аралар азыр жабып, башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болоору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Bunun üstünde az işlep жатабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды сабырдуулукту сактап, кырдаалды туура түшүнүүгө, жасалып жаткан иштерди колдоого, биримдик жана ынтымакка чакырды. Сабырлыкту сактап, кырдаалды туура түшүнүп, жасалып жаткан иштерди колдойсуңар деп ишенебиз. Бирге болсок, ынтымакта болсок, бири-бирибизди колдосок, азыркы кыйын күндөрдөн тезирээк чыгабыз. Биримдикте мындай сыноонун эшенин жеңген элбиз. Буйруса Кудайдын колдосу менен, элибиздин ынтымагы менен, чогуу аракетибиз менен бул илдетти жеңебиз.